Бийледе бардыгыбызды мына ушундай нотада чакырып өткөн Венера Назаралиевага терең ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу көрөрманым, менин сизге берген сунушумду четке какпастан музыканын алкагында бийлеген болсоңуз, мен сизге алдын ала рахмат деп айтууга уруксаат этиңиз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Сонун шоу долбоору түз эфирде сиздер үчүн кызматта. Бүгүнкү кечебиздин каарманы ким, коногу ким деп суроо салып турган болсоңуздар, анда чакырып өтүүгө уруксаат этиңиздер. Бир күнү Ош жергесинде, бир күнү Бишкекте Айтор бүтүндөй кыргыз эли үчүн кызмат кылып келе жаткан ырчы аткаруучу Венера Назаралиева бүгүн бизде конокту. Кош келипсиз. Биле, мен менен биле деп келсеңиз болчу да. Биле, мен менен биле деп сизди бул жака акырын мынтип өткөрүйүн. Ай, рахмат. Келиңиз, ордуктарынан орун алып бериңиз. Ардактуу кыргызстандыктар, сонун шоу долбоорунун бүгүнкү коногу Венера Назаралиева. Кош келипсиз. Элиңиз менен амандаша алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен, кадырлуу калкым. Музыка телеканалы аркылуу, сонун шоу программасы аркылуу сиздер менен көрүшүп атканыма кубанычтамын. Салам. Кош келипсиз. Биздин жайкы соңку чыгарылыштарыбызда көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Рахмат. Негизи эле ар бир инсандын жүрөгүнө жаккан мезгил болот эмеспи? Сиздин сүйүктүү мезгилиңизден баштагым келип турат. Мен өзүм муздак абаны жакшы көрөм. Ошондуктан жазды, анан күздү жактырам өзгөчөчү. Өтө ысык дагы бир аз жакпайт. Мен дагы ушундой инсанмын. Мага көбүнчө кыш жагат, күз жагат, жаз жагат. Бул жактыктан сиз экөөбүз эфирибиз мыкты болуп, окшоштуктарыбыз көп экен деп айткым келип турат. Анан мына ушул жайында деле, ысыкта деле илхом келип, жагымдуу чыгармаларды жаратып, клиптерди тартып жаткан экенсиз. Жаңы, сонун бир жаңылык менен келе жатыптырсыз. Буюрса көрөрмандарыбыз эртең сиздин жаңы чыгармаңызга, ысык чыгармаңызга ортоктош болот экен. Бирок ага чейин кичине анонс кылып айта кетпейлиби? Туура айтасыз. Мен жакында Казакстандын ырчысы Кайсар Көкүшев деген жигит менен Бакытты этем деген ырды ырдадык, бирок казак тилинде ырдадым. Клип тарттырдык дегендей, эртең буюрса көрөрмандар күбө болушат. Демек бул дуэт десек болот. Дуэт болот, ооба. Сунуш ким тараптан келди? Сиз тараптанбы же Сунуш ушул бул ырдын кыргызчасын мен ырдагам мурдачы. Анан мен клип тарткандан кийин бул ырдын казакчасын ырдап жүргөн бала мага сунуш киргизди. Экөөбүз орундасак боладымы? Чогуу дуэт кылып аткарып койсок боладымы? Деп анан кантип сиз бул жака келесизби десем, азыр эми онлайн деле ырдасак болот да деп анан онлайн аткардык. Клипти дагы онлайн тарттырдык. Онлайн тарттыңыздар. Ал өзүнүн жеринде, мен өзүмдүн жеримде тартып анан монтаждадык дегендей. Ырды дагы ал өзүнүн студиясында, мен өз жактан ырдап коштук да. Я болады бауырдасым дедиңиз анан. Ооба, болот. Кыргыз казак бир тууган деп айтылып коет эмеспи? Мухтар Шаханов менен Чыңгыз Айтматовдун ортосундагы достук, чыгармачылык достук, акындык өнөр бир гана кыргыз менен казакка таандык эмеспи? Анан бул дуэтти көпчүлүк көрөрмандар кайсыл чыгарма казакча кантип аткарды болду экен, кандай өлең болду экен деп казак бауырдастарыбыз көрүп турса дагы бизге кайрылып турса керек. Бир шиңгел суранып кетсем жок деп айт болуш керексиз. Бир өзүм ырдаган жеримди ырдап берейин. Ошентип. Еркелете берейин бе, сүйемин осы күйүңдө, жылдызымсың жүрегим менин жанып турган үйүмдө. Анан бул жагын жигит ырдайт. Анан кылыгың бар күлкүңдө, мен ризамын бул күнгө, сендей мени баска жан бакыт этүү мүмкүн бе? Бары сенин эркиңде, мага күмөн келтирме, бакытты этем деген турамын го сертиңде. Азаматсыз. Бул клипке дагы ортоктош болобуз. Ардактуу көрөрманым, сизге мындай ысык болсун деп алдын ала жагымдуу бир жарнама жасап өттүк десек дагы болчу да. Буга чейин сиздин тажрыйбаңызда башка улуттагы инсан менен дуэт кылган учур болгонбу же бул алгачкы жолу? Бул жолкусу алгачкы жолу, башка улуттагы жигит менен ырдадым. Жакшы. Негизи эле чыгармачылыкта сиз эмнеге көңүл бурасыз? Ырдын оонунабы же сөзүнөбү? Мен өзү репертуарымдагы ырлардын көпчүлүк бөлүгү позитивге ылайыкташтырылган, ошондуктан позитивдүү ырларды көбүрөөк ырдаганыма байланыштуу. Музыкасы дагы позитивдүү болуш керек. Анан сөзү да албетте ошол бактылуулукту, ырларым көпчүлүк бөлүгү бактылуулукту камтыган ырлар экен да, азыр ойлосомчу. Сөздө күч бар деп коет го. Ооба, албетте. Деп атып эле ушундай жакшы сөздөр менен
ырдагым келет да. Сөздүн жаны бар дейт. Сен канчалык жакшы сөз сүйлөсөң, жакшыны чакырсаң сөз жугат дейт го, ошол себептерден сиз дагы мына ушул нерсени колдонот экенсиз да көрсө. Сөзсүз колдоном. Сүйлөгөндө дагы абайлап сүйлөгөнгө аракет кылам. Курбуларым, досторум, жора жолдошторумдун арасында мындай сөздөн тайып баратса, оңдой берем да. Анан күлүшөт да. Оңдой берем, бирок бир жагынан туура депчи. Оңдоп сүйлөй деп мындай кайгырып, өздөрүн эме болуп баштаганда, антип сүйлөбө, сен туура эмес сүйлөп атасың, сен сөзүңө жараша бардык ситуация болот деп. Эң туура. Айтып турам. Эң туура. Азамат, сиз бул жерден көпчүлүк кыргызстандыктар баягы үлгү алса болот экен. Канчалык адам баласы жакшыны сүйлөсө жакшы жугат деп айтылат эмеспи? Ардактуу көрөрманым, эгерде биздин маекке, жандуу маекке кошулам дей турган болсоңуз, 39 21 83, 39 20 64 сандарын терип чыксаңыз болот. Шаарыбыздын кодун 0312. Суроолор же болбосо каалоо тилектер болсо биздин каалгабыз сиз үчүн ачык. Негизи эле баягы сиз ар дайым Ошто жүрөсүз. Ош жергесинде, анан баягы Бишкекке кээде келип каласыз. Бүгүн дагы сизди студиябыздан көрүп турганыбызга өтө кубанычтабыз. Анан шаарга келип толугу менен чыгармачылыкка аралашып кетүү оюңузда жокпу? Оюмда бар негизичи, бирок балдарым азыр Ош шаарында окушат, алар көнүп калышкан, төрөлүп өскөн жери, ошондуктан эми азыр Ош Бишкек деле жакын эле болуп калды го бизгечи. Келип кетип турабыз го дейм. Бул жактан улантам деп атайын аракет кылып атам. Балким көрөбүз, ойлогон ойдо кыстаган турмуш жигит болуп, жумушум дагы ал жакта, мен театрда иштейм. Анын үстүнөн жолдошум жумушу да ошол жакта, балдарыбыз ошол жакта окуйт дегендей. Көрөбүз, жатарбыз. Мүмкүн. Жакшы. Ардактуу көрөрманым, сиз дагы бизге байланышыңыз. Андан тышкары мен суроом баягы дуэт жөнүндө аябай кызык болуп атат. Мага кандай дуэт жаралды болду экен депчи, көрөрмандарга эки эсе кызык болуп жатса керек. Ошол клип жөнүндө айта кетсеңиз. Клипти ушул айтпадымбы, мындан бир ай мурда ал өзүнүн жеринен, өзүнүн ырдаган жерлерин тартып, бул жака жөнөттү биздин клипмейкерге. Анан биз атайын мен өзүмдүн ырдаган жерлеримди тарттык дагы. Анан кыз жигитти тандап алып, эми бактылуулукту камтыган клип болуп атпайбы? Бактылуулукту көрсөттүк. Ушул Жалал Абаддын кооз жерлерине барып, токойлоруна, баягы жаңак токойлоруна барып, ошолордун арасынан тартып келдик. Жакшы, бизде көрөрманыбыз бар экен, көпкө күттүрбөстөн түз эфирде кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламат. Кутман кеч көрөрманым, атыңыз ким? Менин атым Сай, дагы кеч. Келиңиз. Мен Кичабайдан чалып жатам. Сон өзүмдүн ошо Оштогу үрчү эдитке кабатын айтқан керек болчумун. Албетте. Урматтуу Мира Назаретова, өмүрүңүз болсун, колуңуз, берече, келечекте дагы жаккан ушундай жырлар дагы да жазып келчүмүн. Рахмат. Бизде байланыш кичине начар болуп жатты окшойт. Ошентсе дагы бизге байланышка көрөрмандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге каалоо тилек айтты. Рахмат. Мага эмне кааласаңыз, сизге эки эселеп кайтсын. Кайтат. Жакшы сөзсүз түрдө кайтат. Рахмат чоң. Актрисалык өнөрүңүз жөнүндө кеп кылалычы. Театрда иштеген инсан катары. Мен Султан Ибраимов атынан ошол улуттук театрда 20 жылдан бери иштеп келе жатам. Ал жакта актрисамын. Өзүңүз 20 жаштагыдай эле көрүнөсүз, анан 1 жашыңыздан баштап иштегенсиз деп суроо бергим келип турат. Мектепти бүткөндө эле келип университетке тапшырганда эле алгач солистка болуп иштегем. Андан кийин баягы актрисаларды көрүп жүрүп, актриса болуп калдым. Жакшы. Бул теманы дагы улантабыз. Бизде көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Кутман кеч, сизди кабыл алдык. Алло. Алло, Айжада. Кутман кеч, атыңыз ким? Майрам эже, көбдөн чалып атам. Кош келипсиз, Майрам эжеке. Рахмат, кош келдик. Айзада, мен көбүнчө сиздин күйөрманыңызмын. Рахмат. Дайыма эле ушунчалык эле жадырап жайнап жүрө бериңиз. Мен дайыма ар бир катышкан көрсөтүүлөрүңөрдүн баарын көрөм. Рахмат. Ушунчалык бир өзгөчө жаралган адамсыз, сизге ийгилик каалайм. Анан Венерага эң жакшынакай үнү, сүйлөгөн сөзү, турган турпаты мага аябай жакты. Ырлары көп болсун, элден дайыма алкыш алып жүрсүн, батасын алып жүрсүн, чыгармачылыгы өсө берсин. Өкүнүңөргө тең ийгилик каалайм. Рахмат. Чоң рахмат. Майрам айым, биздин аптаптуу ысык көлдөн чалып атыптыр. Азыр Бишкекте туруп көлгө баргыбыз келип кетти. Терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Анан клип жөнүндө дагы көбүрөөк кызыктуу окуялар болду. Ошол жерде айтып өтсөңүз. Клипти кызыктуу окуясы эми
күн батканда тарталы дедик да, ысык, азыр күн аптаптуу, саратан болуп атканда күн кирген малда, күн батып аткан мал жарым эле саат болот экен. Жарым эле саат. Ушул жарым сааттын аралыгында ошол нерсени тартып калганга мүмкүнчүлүк болду. Себеби дегенде күн ысыкта чазырайып, баягы жылтырап каласың, анан күн батканда караңгы болуп калат эми, ал белгилүү. Ушул моментти кармайбыз деп, ушул күндү кечке барып күттүк. Күтүп анан баягы Жалал Абад курортуна кетип аткан асфальт жол бар экен сонунчу. Анан ошол жерде 2 жашта тартат да, улам элечи, режиссер тартса, аларды коюп эле мени тарт, мени тарт. Аз күн кечкирип кетсем, мен ушунчалык жасанганым, макияжда, прическам баары кетип калат. Буларды эртең деле тартсаң болот, мени тарт деп, ал мен урушам анан. Ал болсо, эже, сизге да жетишем, азыр аз калды дейт. Анан эмне тартып баштасак, ал жерде аябай автоунаалар көп өтөт экен да, курорткочу. Уттур эле өтөт, кайра өтөт, эми бияктан болсо күн батып кетет деп мен бир кыжалат болом. Анан эмне тартып баштасак, спортсмендер жүгүрөт. Себеби дегенде кеч киргенде атайын ошол жол менен машыгышат экен да. Чуурулуп өтөт алар дагычы. Чуурулуп аларды күтөбүз. Токтото албайсыздар же. Токто албайсыз, анан өтүп кеткен, эми өтүп кеткен. Бол эми деп атат анан. Өтө шашылыш тарттык да, кыскасы. Жакшы. Бул эми баягы миң уккандан бир көргөн артык деп кыргызда айтып койт эмеспи? Сиз ушунчалык баягы сүрөттөп, көркөмдөп, таңгактап берип жатканыңызда мен аябай көргүм келип турат. Анан мына ушул клипти дагы көрөрмандарга айтабыз, бир нече саналуу көз ирмемдерден кийин коюп беребиз. Клипке ортоктош болосуздар. Анан бул клипке кеткен каражатты сурагым келип турат. Албетте бирөөнүн капчыгына кирип санаган туура эмес, бирок канча каражат кетти, кимиңиздер төлөдүңүздөр деген сыяктуу суроо болот. Бул каражат менден эле кетти. Себеби дегенде ал өзүнүн ырдаган жерлерин тартып онлайн жөнөттү да. Анан кийин төлөө деген бир аз эме болбой калды. Анан бардык автоунааны таптык, анан клипмейкерлерди алып келип, ошо клиптин баасы, актер актрисалардын эмеси, тиги гонорары бар менен кетти. Сизден кетти. Эми өтө деле кымбат кетти деп ойлобойм, бул клипте мындай нормалдуу эле көрүнүш. 1 миллиондой кетти, мага норма.